Урматтуу депутаттар, каттоодон өтөбүз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, орун алсаңыздар, кворум бар. Жыйналышты баштайбыз. Урматтуу депутаттар, орун алыңыздар. Урматтуу депутаттар, сиздердин алдыңыздарда бүгүнкү жыйналыштын күн тартиби турат. Тааныштыңыздар деп ойлойм. Андыктан бүгүнкү жыйналыштын күн тартибин негиз катары добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 51 каршы жок, бар 51 катталды 62. Негиз катары кабыл алынды. Сунуштар барбы? 6-чы микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурлан Тургунбекович. Бир сураныч, 5 мүнөттүү выступленияга мен жазылсам. Трибунадан бир сөз айтайын деп аткам. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Рахмат, Нурлан Тургунбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурлан Тургунбекович. Күн тартибине өткөндө бир көтөрдүм эле. Аутизм, синдром Дауна, ДЦП-га, ДЦП илдетине чалдыккан балдар жөнүндө бир комиссия түзүп койсок деп. Аны 8-чи маселе коюп коюпсуздар, ошону мүмкүн болсо алдыга жылдырып коесуздарбы? Азыр прокуратуранын мыйзам караганга чейин карап койсок, бөлүп берип койсо ар бир фракциядан бирден депутат деп. Нурлан Тургунбекович, ошону азыр коюп берип коюңузчу сунушка. Эми ал бат эле да. Эми токтом мыйзамдардан кийин да анын эч шашылышы жок, айырмасы жок, ал комиссияны түзөбүз, ал бардыгыбыз эле эч ким каршы болбойт ага. Жок, азыр эми депутаттар бар, биякта турган азыр түзүп койсо жакшы болмок да. Бир аз сабыр кылып туруңуз, түзөбүз. Эч ким каршы болбойт. Рахмат. Рахмат. 3-чү микрофон. Рахмат. Урматтуу төрага. Урматтуу төрага. Өткөндө сүттү баасын жөнгө салуу боюнча комиссия түзүлдү эле. Бир айлык срок менен. Бүгүнкү күнү бир айлык срогу бүтүп, дагы бир айга узартып берүүңүздөрдү урматтуу депутаттардан суранам. Бүгүн добушка коюп берсеңиз ошону. Рахмат. Рахмат. Эске алынсын аппарат. Президенттин өкүлү Алмаз Акунжанович.
Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурланбек Тургунбекович. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 85-ci беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жана процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлорун жиберем. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 86-cı беренесинин 2-ci бөлүгүнө ылайык аталган мыйзам долбоорлорун кечиктирилгис катары кезексиз тартипте кароону суранам. Аталган мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде сунуштоону Кыргыз Республикасынын башкы прокуроруна жүктөйм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Урматтуу депутаттар, ушул эки мыйзам долбоорун бүгүнкү күн тартиптин биринчилерине коюп бериңиздерди суранам. Концепциясын колдоп бериңерди өтүнөм. Рахмат сиздерге. Рахмат. Урматтуу депутаттар, көңүл коюп уктуңуздар деп ойлойм. Президенттин өкүлү аталган маселени биринчи, экинчи кылып кароону күн тартибиде сунуш кылды. Муну эске алсаңыздар, добуш бергенде. Урматтуу депутаттар, анда айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен бүгүнкү отурумдун күн тартибин толугу менен добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 62, каршы 1, бар 63, катталды 73. Бүгүнкү отурумдун күн тартибин толугу менен бекитип алдык. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде маселелерди караардан мурун биздин парламентте бир жакшы жаңылык бар. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө маалым болгондой, 26 октябрдан 30 октябрга чейин Орусия Федерациясынын Москва шаарында өткөн эл аралык парламенттер оюндарына биздин парламенттин депутаттары барып катышып келди. Жалпы командалык эсепте 12 мамлекеттен 3-чү орунду ээледи. Бул чоң жеңиш биздин парламентке. Ошол эле учурда биздин вице-спикерибиз Азыгалиев Нурлан Асанбекович теннис боюнча биринчи орунда чоң жеңишке жетишти. Андыктан ушул биздин кесиптештерди ол жолу кайтып биздин парламентке чоң сыймык алып келген үчүн куттуктап койсок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Дастан Далабаевич 5 мүнөт сөз сурады. Добушка коюп, добуш бериңиздер. Макул 61, каршы жок, бар 61, катталды 77. Дастан мырза келиңиз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Спорт жагынан 23-cü жылда бир топ эле ийгиликтер болуп атат. Мен дагы бир спорт тармагында дагы бир ийгиликтерди жөнүндө ошол жөнүндө сөз кылайм деп атам. Мына октябрь айында Пара Азиада бүткөн. Урматтуу Алмаз Ахунжанович, совсем недавно прошла Пара Азиада, и впервые в истории Кыргызстана мы получили золото по пара-дзюдо, получили 2 серебряные медали в забеге и 1 бронзу. Наши спортсмены Хайтхон Хусанкызы получила золото, Джалалдин Абдувалиев 2 серебряных медали и 1 бронзу получила Гульназ Джузбаева. Я думаю, эти талантливые спортсмены еще проявят себя и войдут в спортивную историю Кыргызстана, впишут себя золотыми буквами. В то же время мы забываем об их тренерах. Я попросил бы Комитет по социальной политике Жогорку Кеңеш
представить к почетной грамоте Кыргызской Республики тренера, который тренировал Джалалдина Абдувалиева и Гульназ Джузбаеву в триатлоне, Андрея Ханадеева. Андрей Анатольевич Ханадеев сделал большой вклад для того, чтобы наши спортсмены могли завоевывать столько медалей для нашей страны. И я думаю, что он достоин почетной грамоты Кыргызской Республики. Большая просьба комитету рассмотреть. И я вчера разговаривал с Федерацией триатлона, чтобы они представили уже в скорейшем порядке в комитет соответствующее представление. Алмаз Ахунджанович, к вам большая просьба затем ускорить рассмотрение президентом данного представления. Ну, действительно, тренеров тоже надо стимулировать, надо их награждать. Еще к вам большая просьба. Давным-давно не решается вопрос о том, чтобы мы награждали и поощряли лидеров спортсменов, те, кто непосредственно сопровождает спортсменов, бегают с ними. Их называют гайдами. К сожалению, гайдов мы до сих пор не награждаем ни финансово, ни поощряем, ни медали им не даем, даже благодарственных писем не удостаиваем. И этот пробел надо устранить. Я просил бы вас положение о награждении спортсменов туда вписать обязательно, что лидеры спортсменов, особенно спортсменов из числа инвалидов, они тоже должны награждаться в таком же размере. Я благодарен за то, что недавно Эдиль Байсалов наградил денежной наградой наших спортсменов, но в то же время не забывайте, пожалуйста, тренеров и не забывайте спортсменов-лидеров. Их тоже нужно награждать. Большое внимание нужно уделять массовому спорту инвалидов. Я разговаривал об этом с Акылбеком Усимбековичем Джапаровым. Мы договорились о том, чтобы в 2024 году из республиканского бюджета выделить денежные средства для строительства специального спортивного зала для лиц с инвалидностью. До сих пор ни одного такого зала нет. Ни одного. И я попросил деньги на это. Акылбек Джапаров сказал, что рассмотрят и постараются выделить. Но, к сожалению, ко мне письменный ответ пришел, что денег нет и надо будет искать эти деньги. Я надеюсь, Алмаз Ахунджанович, что те договоренности, которые остались, они не будут пустым звуком. И все-таки в 2024 году мы найдем денежные средства для строительства такого спортивного зала. Большая просьба помочь в этом направлении и спорт для инвалидов развивать впредь и далее. Рахмат. Рахмат, Дастан Алабаевич. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибиндеги маселелерди кароого өтөбүз. Биринчи маселе 2023 жылдын ноябрына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишинин календардык планын бекитүү жөнүндө. Урматтуу депутаттар, календардык план сиздердин алдыңыздарда турат, мониторлорго илинген. Андыктан добушка коем, добуш бериңиздер. Урматтуу депутаттар, ноябрь айынын календардык планын. Макул 64, каршы жок бар 64, каталды 78. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибиндеги кийинки маселени кароого өтөбүз. Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын президенти укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы Зулушев Курманкул Токторалиевич, башкы прокурор, чакырылгандар Баетов Аяз Батыркулуш, юстиция министри, Аширходжаев Эркебек Жумабекович, ички иштер министринин орун басары, Разаев Абдыкадыр Мамат Юсупович, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары, Укушев Мурат Каниметович, президенттин администрациясынын президенттин жана министрлер кабинетинин укуктук жана камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы. Сөз баяндамачыга берилет. Үчүнчү микрофон. Рахмат, Нурлан Тургунбекович.
ушул конституционный мыйзам боюнча мен сунуш берейин дедим эле. Суроо жок эле докладтан кийин. Добуш берип эле концепциясын кабыл алсак деп. Сунушумду добушка коюп койсоңуз, рахмат. Рахмат. Курманкул Токтаралиевич, сиз баяндама жасасаңыз, андан кийин сунушту добушка коюп. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Нурланбек Тургунбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө, Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө, конституциялык мыйзамдын долбоорун жана Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун сиздердин карооңуздарга алып келдик. Уруксаат болсо эки мыйзам долбоору боюнча бир эле баяндама берсем, себеби бул мыйзам долбоорлоруна киргизилип жаткан өзгөртүүлөр окшош, ички карама-каршылыктарды жоюу жана редакциялык мааниде. Рахмат. Бул пакет менен карай беребиз. Баяндамаңыз бүттүбү? Жок, баяндаманы экөөнү бир кыла берейин. Ооба. Кыла берейин, Рахмат. Бул мыйзам долбоорлорунун негизги максаты Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин айрым ченемдерин Кыргыз Республикасынын конституциясына жана башка мыйзам актыларына ылайык келтирүү, карама-каршылыктарын жоюу, мамлекеттик жана расмий тилдеги айрым ачылыктарды бири-бирине дал келтирүү жана ошондой эле укук колдонуу тажрыйбасын эске алуу менен айрым жоболорду жакшыртуу. Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбооруна токтолсом, бул мыйзам долбоорлорунун көпчүлүгү укуктук актыларды бири-бирине ылайык келтирүүгө багытталган жана техникалык мүнөздөгү ченемдер. Ошондуктан сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү маанисине жараша 3 топко бөлүп айтсам. Биринчиси, Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамды Кыргыз Республикасынын конституциясына жана башка мыйзамдарга ылайык келтирүү, ошондой эле ички карама-каршылыктарды жоюуга багытталган өзгөртүүлөр. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 5-беренеси 32 пунктунда кылмыш куугунтугу бул шектүүнүн айыпталуучунун кылмыш жасаганын ашкерелөө максатында айыптоочу тарап жүзөгө ашыруучу процессуалдык иш деп көрсөтүлгөн. Кылмыш куугунтугуна кылмыш иштери боюнча тергөө жүргүзүү гана эмес, тергөөгө чейинки текшерүү, кылмыш ишин козгоо, айыптоо актысын бекитүү, сотко мамлекеттик айыптоону колдоо жана башка процессуалдык иштер дагы кирет. Башкача айтканда, кылмыш ишин козгоо функциясы конституциялык мыйзамдын кээ бир беренелеринде бар, кээ бир беренелеринде жок болуп калган. Ошондуктан конституциялык мыйзамдын 2-беренесинин 2-бөлүгүнүн 7-пунктунун жаңы редакцияда баяндоо, 36-берененин 1-бөлүгүнө 6-1 пункту менен кылмыш ишин козгоого байланышкан толуктоолорду киргизүү сунушталып жатат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 7-беренесине, тактап айтканда 5-берененин 57 пунктуна, 24-берененин 3-бөлүгүнө, 34-берененин 2-бөлүгүнө, 35-берененин 1-бөлүгүнө, 141-берененин 2-бөлүгүнө, 142-берененин 1, 2, 4 жана 6 бөлүктөрүнө жана 145-берененин 3 бөлүгүнө тийиштүү өзгөртүүлөр сунушталууда. Бул өзгөртүүлөр сиздер тараптан колдоого алынса, прокуратура кызматкерлери сотко чейин текшерүү жүргүзүүгө, анын жыйынтыгы менен кылмыш козгоп, тергөө органына өткөрүп берүүгө бул караштуулугу боюнча же кылмыш ишин козгоодон баш тартууга, мыйзамда каралган учурларда кылмыш иштерин бириктирүүгө жана бөлүүгө, кылмыш иштери боюнча мыйзам бузуулар болсо, төмөн турган прокурорду четтетүүгө шарт түзүлөт. Мындан сырткары, прокуратура органдарынын ишмердүүлүгү аракеттеги ченемдерге ылайык конституциялык мыйзам менен гана чектелип жаткандыгына байланыштуу
Konstitusiялык мыйзамдын 2 беренесинин 2 бөлүмүнүн 8 пунктуна жана 36 берененин 1 бөлүгүнүн 9 пунктуна Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына деген өзгөртүү киргизилүүдө. Бул өзгөртүүлөр Конституциялык мыйзамдын 3 беренесинин прокуратура органдарынын ишинин укуктук негизин Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы, Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзам жана башка ченемдик укуктук актылар жана эл аралык келишимдер түзөт деген ченемдерди ички коллизияны жокко чыгарууга багытталган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 105 беренесинде прокуратура органдары мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын такс жана бирдей аткарышына көзөмөл жүргүзүүлү каралган. Бирок аракеттеги ченемдерге ылайык прокуратура органдарынын текшерүү функциясы жарандардын арыздары менен гана чектелип, мыйзамдардын аткарылышы боюнча пландуу текшерүүлөр Кыргыз Республикасынын президентинин жана жогорку кеңештин тапшырмалары, тактап айтканда мамлекеттик органдардын билдирүүлөрүнүн негизинде текшерүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан баш мыйзамдын талабын толук ишке ашыруу максатында Конституциялык мыйзамдын 6 беренесинин 3 бөлүгүнүн 32 берененин 1 бөлүгүнүн 1 пунктунан жана 98 берененин 4 бөлүгүнүн 6 пунктунан даттануулар болгон учурда белгиленген тартипте деген сөздөрдү алып салуу сунушталууда. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти ыйгарым укуктарынын алкагында башкы прокуратуранын кызматкерлеринин гана чектүү санын бекитпестен, жалпы прокуратура органдарынын кызматкерлеринин чектүү санын бекитип жаткандыктан, Конституциялык мыйзамдын 11 беренесинин 3 бөлүгүндөгү башкы прокуратуранын деген сөздү прокуратура органдарынын деген сөзгө алмаштыруу сунушталып жатат. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин Кыргыз Республикасында мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей деген талаптарына ылайык келтирүү, ошондой эле прокуратура кызматкерлерине каралган кепилдиктерге байланыштуу ички коллизияларды четтетүү максатында Конституциялык мыйзамдын 84 беренесинин 1 бөлүгүнө жана 93 беренеге өзгөртүүлөр киргизүүнү сунушталууда. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө жана мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык келтирүү максатында Конституциялык мыйзамдын 36 беренесинин 1 бөлүгүнүн 8 пунктуна, 39 берененин 42 беренесинин 3 бөлүгүнө жана 85 берененин 1 бөлүгүнө толуктоолор киргизүү сунушталууда. Экинчиси, бул укук колдонуу тажрыйбасын эске алуу менен прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым жоболорун жакшыртууга багытталган өзгөртүүлөр сунушталууда. Башкы прокуратуранын коллегиясында жалпы республика боюнча прокуратура органдарынын ишмердүүлүгү каралып, айрым учурларда кетирген кемчиликтер үчүн кызматкерлердин тартиптик жоопкерчилигин тартиптик комиссиялардан тышкары коллегияга түз алып чыгып кароо зарыл болууда. Ошондуктан прокуратура органдарынын коллегияларынын ролун жогорулатуу жана кызматтык тартипти күчөтүү максатында Конституциялык мыйзамдын 18 беренесинин 5 бөлүгүнүн жана 82 беренесинин 3 бөлүгүнө тактоочу өзгөртүүлөр киргизүү сунушталууда. Прокуратура органдарынын ишин уюштуруу, жакшыртуу максатында областтардын, Бишкек жана Ош шаарлардын прокуратураларынын, ошондой эле аскер прокуратурасынын жетекчилеринин орун басарынын кызмат ордун ээлөөгө талапкердин жаш курагына жана иш стажына прокуратура органдарында прокурор же тергөөчү болуп 5 жылдан кем эмес кызмат өтөгөн талаптарды жайылтуу сунуш кылынып жатат. Бул Конституциялык мыйзамдын 54 беренесинин 7 бөлүмү. Кызматкерлердин убактысын жана финансылык чыгымдарды үнөмдөө максатында Конституциялык мыйзамдын 65 беренесинин 66 бөлүгүндө жаңы редакцияда аймактарда иштеген кызматкерлерин аттестациялоо, областтардын, Бишкек жана Ош шаарларынын прокуратураларынын аттестациялык комиссияларын жүктөөгө сунушталат. Үчүнчү өзгөртүү, бул мамлекеттик жана расмий тилдеги айырмачылыктарды дал келтирүү жана башка ушул сыяктуу техникалык мүнөздөгү ченемдерди оңдоого багытталган.
Тактап айтканда, расмий жана мамлекеттик тилдеги тексттерди оңдоо максатында Конституциялык мыйзамдын 1-беренесинин жана 68-беренесинин 1-бөлүгүнө редакциялык өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Ушундай эле расмий тилде жазылган тексттин мамлекеттик тилдеги текстке ылайык келтирүү максатында Конституциялык мыйзамдын 24 жана 32-беренесине башкаруу тартибине каршы деген сөздөрдү алып салуу жана Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин ишин бир аппарат камсыз кыла тургандыгын эске алуу менен Конституциялык мыйзамдын 96-беренесинин 1-бөлүгүнүн 4-пунктуна редакциялык түзөтүү мүнөзгө ээ өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Урматтуу депутаттар, сунушталып жаткан долбоорлор Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана башка мыйзам актыларына, анын ичинде Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге карама-каршы келбейт. Ошондой эле бул конституциялык мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык терс кесепеттерге алып келбейт жана мамлекеттик казынадан кошумча каржылоону талап кылбайт. Ошондуктан сунушталып жаткан мыйзам долбоорлорунун концепциясын колдоп бериңиздерди суранам. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бул экинчи, үчүнчү маселе бир пакет менен каралып атат. Маани маңызы бирдей болгондуктан, урматтуу депутаттар, суроо жок, бул концепцияны кабыл алып берейли деп депутат Акыл Тогузбаев сунуш берди. Сунушту добушка коем, добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Макул 73, каршы 1, баары 74, катталды 79. Аталган сунуш кабыл алынды. Суроо жок, азыр добушка берүүгө өтөбүз. Курманкул Токтолович, отура берсеңиз болот. Комитеттин чечимин окусаңыздар, комитет төрагасы. Саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акунжанович. Укушевди чакырыш керек болчу бул жаккачы. Суроо жооп болбосо дагы ал отуруш керек болчу бул жердечи. Эми ар бир кылмыштын алдын алууда, кылмышты тергөөдө, кылмыштын бетин ачууда укук коргондору бардыгы бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып бирге ишти алып барыш керек. Биз түшүнөбүз, бирок укушу бул жерде отуруш керек болчу да. Ушуну угуш керек болчу, мына мыйзам долбоор кайрадан келгени боюнча бул жаккачы. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, комитет аталган конституциялык мыйзам долбоору боюнча төмөнкүдөй корутундуга келет. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган конституциялык мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат, аппарат кошумча каттоо бериңиздер. 79 депутат катталды. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 75, каршы жок, баары 75, катталды 79. Аталган мыйзам долбоору кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, биз эки маселени чогуу карадык. Кийинки маселе Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору. Аталган мыйзам долбоору боюнча баяндама жасалды. Комитеттин төрагасы Сүйүн Абдулдаевич, корутундуну окусаңыз. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, комитет конституциялык мыйзам долбоору боюнча төмөнкүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасы президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасы кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын
жана аны биринчи окууда кабыл алып Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеши сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган конституциялык мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат. Аппарат кошумча каттоо бериңиздер. 79 депутат катталды. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 76, каршы жок, баары 76 катталды, 79. Аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Чакырылгандар берсеңиздер болот. Курманкул Токтораевич, сөз барбы? Урматтуу Нурланбек Тургунбекович, урматтуу депутаттар, сиздерге ыраазычылык билдирем. Түшүнүү менен кабыл алып бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. 5-чи микрофон. Чоң рахмат. Урматтуу Нурлан Тургунбекович, эртең менен мына Эмиль Эркиевичтин маселеси боюнча жанагы фракциянын чечими бар. Аутизм илдетине чалдыккан балдар боюнча комиссияны добушка коюп берип койсоңуз жакшы болот эле. Ар бир фракциядан бирден өкүл берсеңиздер, ишти баштай беришсин. Нурлан Асанбекович, жана аутизм илдетине чалдыккан балдар боюнча комиссия добушка коюп берип койсоңуздар, анан бирден өкүл беришсе, ишти алып бара беришет эле да. Рахмат. Макул, азыр. Урматтуу депутаттар, аутизм, Даун синдромуна жана церебралдык шал илдетине чалдыккан балдардын көйгөйлөрүн жана ушул жааттагы мыйзамдарга каралган алардын укуктарынын сакталышын иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүү жөнүндө Альянс парламенттик фракциясынын сунушун кароого өтөбүз. Урматтуу депутаттар, депутаттык топтор, фракциялар ушул комиссияга добуш комиссиянын курамына мүчөлөрдү берсеңиздер. Экинчи микрофон. Ынтымак фракциясынан Маматалиев, өзүм болом. Биринчи микрофон. Ишеним фракциясынан Талайбек кызы Жылдыз. Төртүнчү микрофон. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Имануру фракциясынан Райымбачаева Венера Калбековна. Алтынчы микрофон. Мекенчил депутаттык топтон Айбек Алтынбекович. Үчүнчү микрофон. Саламатсыздарбы? Альянс фракциясынан Жамгырчиев Эмиль Эрикович. Бешинчи микрофон. Бүтүн Кыргызстан фракциясынан Айдарова Айгүл Абдысалымовна. Алтынчы микрофон. Фракция жана депутаттык топторго кирбегендерден Дастан Бекешев. Үчүнчү микрофон. Саламатсыздарбы? Элдик депутаттык тобунан Сарбагышев Максат. Атажурт. Атажурт. Экинчи микрофон. Рахмат. Атажурттан Абдалиев Мейкинбек. Акимович дейсиз. Анда мен Садырбаеваны. Жылдыз Садырбаев Атажурттан. Урматтуу депутаттар, аталган депутаттарды комиссия курамына киргизүү жөнүндө сунуштар түштү. Уктуңуздар, комиссия курамын добушка коем, добуш бериңиздер.
Makul 68, karşı yok, бар 68, kатталды 79. Комиссия құрамы түзілді. Өзіңіздер чоғылып, араңыздардан төрағасын шайлап, татықты иш алып барышыңыздарға тілектеспіз. 5-ші микрофон. Урматтуу төраға, сізге чоң рахмат. Комиссия түзілді, құрамы менен ойлойм, жакшы бир иш аткарабыз. Себеби дегенде көптөгөн ата-энелер анын балдары карап турат. Мен ойлойм, мунун жыйынтыгы жакшы болот. Рахмат колдооңуздарга. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, 4-ші маселеге өтөбүз. 2023 жылдын 27 январында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору 2-чи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет караган. Баяндамачылар Примов Улан Бердибаевич, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагасы, Кулматов Эделбек Маматкулович, өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары. Сөз баяндамачы Улан Бердибаевичке берилет. Рахмат, Нурланбек Асанбекович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Аталган макулдашуу өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча маселелерди биргеликте ыкчам чечүүгө, тажрыйба, маалымат жана технологияларды алмашууга, ошондой эле эки мамлекеттин окуу жайларында өзгөчө кырдаалдарды башкаруу жүйрөсүндөгү адистерди даярдоо жана Кыргызстан менен Өзбекстан элдеринин жыргалчылыгы үчүн калкты жана аймактарды табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан коргоо жаатындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга, ошондой эле биргелешкен иш-чараларды, өз ара такшалмаларды, окууларды жана машыгууларды өткөрүүгө мүмкүндүк берет. Аталган макулдашуу 2-чи окууда бизде комитетте колдоо тапкан. Аталган мыйзам долбоорун 2-чи окууда колдоп беришиңиздерди, урматтуу депутаттар, суранабыз. Рахмат, Улан Бердибаевич. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорлор боюнча суроо сунуштарыңыздар барбы? Жок. Рахмат. Комитеттин корутуусу окуу үчүн сөз Улан Бердибаевичке берилет. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2-чи окууда жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 2-чи окууга кабыл алууга сунушталсын. Рахмат. Аппарат кошумча каттоону ачыңыздар. 79 депутат каттоодон өттү, кворум бар. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 2-чи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 54, каршы жок, баары 54, катталды 79. Аталган мыйзам долбоору 2-чи окуудан кабыл алынды. Рахмат. Чакырылгандар бар сөздөр болот. жылдын 26 майында Бишкек шаарында кол коюлган 1996 жылдын 26 августундагы граждандык жана жазык иштер боюнча өз ара укуктук жардам көрсөтүү жөнүндө Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы келишимге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору 2-чи окууга киргизилет. Комитет 2-чи жана 3-чү окууда кабыл алууну сунуштайт. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет караган. Баяндамачылар Примов Улан Бердибаевич, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасы, Аскарова Зарема Аликовна, юстиция министринин 1-чи орун басары. Чакырылгандар Черикчиев Кубат Сыримович, Жогорку сотко караштуу сот департаментинин директорунун орун басары, Абылкасымов Токторбай Декшанакунович, санареттик өнүктүрүү министрлигине караштуу калктык аттоо департаментинин директору. Сөз баяндамачы Улан Бердибаевичке берилет. Рахмат, Нурланбек Асанбекович. Урматтуу депутаттар, аталган протокол жарандык жана жазык иштери боюнча укуктук мамилелер, укуктук жардам көрсөтүү жаатында өз ара аракеттенүү жеңилдетүү максатында иштелип чыккан. Протоколго ылайык дайындалган компетенттүү органдар жөнүндө
дипломатиялык каналдар аркылуу бири-бирине кабарлоолор тууралуу тараптардын милдеттенмелерин көрсөтүү менен келишимдин жоболорун ишке ашыруу боюнча компетенттүү органдардын тизмегин алып салуу бөлүгүндө келишимдин 4-беренесинин редакциясын өзгөртүү каралат. Ошондой эле келишимдин 22-беренесинде каралган таанылууга жана аткарылууга тийиш болгон чечимдердин тизмеги соттун буйругу менен толукталат. Мындан тышкары кайталанган жоболорду жоюу максатында келишимдин 28-беренесин алып салуу, ошондой эле келишимдин айрым жоболору толуктоо сунушталат. Аталган мыйзам долбоору, урматтуу депутаттар, экинчи окууда регламент жол берет, 5 фракциянын чечими бар. Аталган мыйзам долбоорун экинчи жана үчүнчү окууда колдоп беришиңиздерди суранабыз. Рахмат, Улан Бердибаевич. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору боюнча суроо сунуштарыңыздар барбы? Кунузбек Кошалевич. Рахмат, Нурлан Самбекович. Улан Бердибаевич, сизге элдин бөлгөнүнөн кичине суроо сапкы салып өтөйүнчү. Жанагы границада топтолуп аткандардан ушуларды кантип эртерээк өткөрүү боюнча бул биздин протоколдо барбы жокпу? Кунузбек Кошалевич, кайталап коесузбу? Угулбады? Мына биздин быйыл жай менен кыйналды го, өтө машиналар өтпөй, граница туктап туруп калып, комиссия создавать этилип, ал жактан да комиссия келип, бул жактан комиссия барып, ушул жөнүндө бизде бир соглашениеде барбы ичинде же жокпу? Жок, ага, бул жерде абсолюттук түрдө буга тиешеси жок, Кунузбек Кошалевич. Бул граждандык жана зажитый ишер боюнча өз ара укуктук жардам көрсөтүү жөнүндө гана макулдашуу. Ушуну ала деле граждандык жардам болуп калат беле дейм, ушуну кошуп койсок болот беле, болбойт беле, бирок эми бул экинчи окууда экенин өзгөртүп албайбыз, конечно. Зарима Аликовна, сиз толуктап жооп берип коесузбу? Кунузбек Кошалевич, саламатсызбы? Уже ал жөнүндө башка келишим бар да, о режиме работы государственной границы деген. Ошол жакта ошол маселелер каралат. Каралабы же каралдыбы уже? Каралган. Каралдыбы? Каралгандан кийинки биздеги ушул тыгын болуп атабы? Эми мен ал жөнүндө жооп бере албайм. Ал бизге юстиция министринин компетенциясына кирбейт. Алмаз Акынжанович, ошону тийиштүү органдарга берип койсоңуз, тапсырмаларды берсеңиздер ушундайда. Потому что азыр бизде жөнөкөй жарандар ушундай соглашение кол коюлуп аттыр, кабыл алынып аттыр дегенден кийин сөз түрдө бул маселе алардын оюнда бар. Особенно перевозчиками, которые доставляют продукты в Российскую Федерацию, в том числе Казахстанга дегендей. Ушуларды аныктап, ачыктап айтып койсоңуздар. Рахмат. Ал жөн тиешелүү жумуштар кечээ Евразиясынын жыйынында да каралды, иш жүрүп атат. Рахмат. Рахмат. Башка суроолор жок. Комитеттин корутундусу окуу үчүн сөз Улан Бердибаевичке берилет. Рахмат. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин корутундусу аталган мыйзам долбоору экинчи окууда жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине экинчи окууда кабыл алууга сунушталсын. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин көпчүлүк парламенттик фракциялардын жана депутаттык топтордун оң корутундулары болгондо аталган мыйзам долбоорун бир убакта экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Жогоруда баяндалгандай 5 фракциянын чечимдери бар. Нурлан Усунбекович. Рахмат. Аппарат каттоон ачыңыздар. Каттоон 79 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окуудан добуш коем, добуш бериңиздер. Макул 63, каршы жок, баары 63, катталды 79, аталган мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, ушул эле мыйзам долбоорун үчүнчү окуудан добуш коем, добуш бериңиздер. Макул 60, каршы жок, баары 60, катталды 79.
Аталған мыйзам долбоору 3-чү окуудан кабыл алынды. Рахмат. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, 6-чы маселеге көңүл бурабыз. Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору 2-чи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитет караган. Баяндамачылар Турсунбаев Азизбек Атакозуевич, отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин төрагасы Байгазиев Талайбек Аскарович, энергетика министринин орун басары. Сөз баяндамачы Азизбек Атакозуевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров тарабынан демилгенген Кыргыз Республикасынын лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун 2-чи окууда кабыл алуу сунушталууда. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 2023 жылдын 28 сентябрында номер 1454/90 менен 1-чи окууда кабыл алынган. Мыйзам долбоорун 2-чи окууда даярдоодо мыйзам чыгаруу демилгесинин субъекттеринин жазуу жүзүндөгү сунуштар келип түшкөн жок. Жогорку Кеңештин аппаратынын котормо редакциялоо жана лингвистикалык кызмат бөлүмүнүн редакциялык түрдөгү сунушу эске алынды. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 2-чи окууда колдоп берсеңиздер. Рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору боюнча сунуш суроолоруңуз барбы? Аппарат таблону ачыңыздар. Суроо берүүчүнүн сөз Бекешев Дастан Далабаевичке берилет. Министерство энергетики. Кто у нас от Министерства энергетики? Замминистра энергетики Талайбек Байгазиев. Сиз мага жооп бергилечи. Мисалы, мен солнечный панельди алдым. Ошону электроэнергия, мисалы, күндүз мен выработканы кылам. Кантип мен ошону электрический станциягабы же башка компанияга кантип мен ошону сата алам? Ошону кылып атасыз да, туурабы? Уруксатты ошого берип атасыз да. Лицензиясыз ошону сатканга. Ооба, туура айттыңыз, Дастан Далабаевич. Мындай айтканда, абонент өзүнөн колдонгондон ашыкча электроэнергия избыточный болсо, улуттук электр тармак менен договор келишим болот. Ошонун алкагында улуттук электр тармак сатып алат электроэнергияны. Национальный электроэнергетическая баасы 4 сом 42 тыйын. Канчага? 4 сом 42 тыйын. 4 сом 42 тыйын. 42 тыйын. Мисалы, мен күндүз ушундай электроэнергияны тапсам, анан саткандан кийин взаимозачет кылса болот. Түн ичинде, мисалы, мен ошол улуттук электро тармагын компаниянын электричествосын пайдалансам. Взаимозачет менен. Аякта счетчик двунаправленное действие. Да, двунаправленный счетчик болуш керек. Ошонун сальдированный значениясы болот да. Сальдированное значение. То есть взаимозачетом можно будет это делать? Жок, взаимозачет эмес, или биз төлөп беребиз, или мисалы, абонент төлөйт. Вот так, да? То есть отдельно будет эти счета идти? А нельзя ли взаимозачетом делать? Допустим... Жок, взаимозачет бизде запрет бар, бүт наличный расчет. Азыр биллинговая система ошол мындай жол берет да, санаганга же тияка же бияка алынган. Сальдированный значение. Не, анда мен детально мага айтып бергилечи. Вот кантип мен мисалы жеке менчик үйдө жашап атам. Менде лишний электроэнергия ошол солнечный панельденби же генераторданбы ушул мен таатам да. Кичине излишек бар. Мен кантип ошону сатам. Вот кимге барам, ким менен договорду түзөм?
Энерго сбытовой отдел бар улуттук электр тармагында. Бул өзүнчө филиал болуп бөлүнүп атат азыр в целом. Ошолор менен келишим түзүлөт. Ошол келишимдин алкагында сатып алат ашыкча электр энергияны. Силер ушундай рекламаны кылсаңар жакшы болот эле. Бирөө мындай ашыкча электр энергия болсо бирөөдө биз ошону сата алабыз десеңер жакшы болот эле. Себеби менимче көбүнчө билбейт да бул мыйзам боюнча. Дастан Далабаевич, азыр пилотно биз чүйдө, анан Карабалтада эки жакта 5 үй бүлөдөн социально уязвимый ошолорго пилотный кылып ушундай панелдерди коюп атабыз. Убагында токтоп турулайчы биякта, ато кетип атат жөн эле. Коюп бүткөндөн кийин ушуну уже ишке ашырабыз буюрса жаңы жылга чейин. Азыр канча объект ушундай сатып атат ошондо? Азыр пока 10 үй бүлөгө коюлуп атат. Социально уязвимыйларга. Ошолор да пайда көрсүн деген максатта да. Бул аз да. Азыр эми пилотно бул өкмөт жактан определенный сумма бөлүнгөн. Ошол сумма биз коюп атабыз да. Хорошо. А мисалы ошол азыр көп кабаттуу үйлөр ушундай койсо, солнечный панельди. Излишикти аласыңарбы? Ооба, алабыз. Мына азыр дагы бир проект КТУ Политехнический университеттин крышасына коюлган, кубаттуулугу 80 киловатт. Азыр режим опробования болуп атат, тестирование. Кайсы университет? КТУ Манас. Технический университеттин крышасына коюлду. Кубаттуулугу 80 киловатт. Ошонукун азыр тоже пробно кетет да, буюрса, как коммерческий. Мыйзам долбоорду колдойм. Бир мен суроону бере алайымчы башка мыйзамдан тышкары. Азыр кышкы мал келатат да. Көбүнчө жарандар мына юридикалык жактар аркылуу алып атышат да, эксплуатация үйлөр берилбей, ошол аркылуу электроэнергияны алып атышат да. Кымбат тариф менен. Ошолорго башкача подход кылсак кандай дейсиңер? Мен уже канча жолу кайрылгам, кат жүзүндө жазгам. Эми болбойт да эми. Алар күнөөлүү эмес да. Курулуш компаниялар күнөөлүү болуп атат да. Вовремя убагында бербей ошол эксплуатацияга. А жарандар, байкуштар кыйналып атышат да. Ошону кантип биз аларга жардам бере алабыз? Бул боюнча да министрлик кабинетине записка кирген, ушундай мүчүлүштөр болуп атат. Строй компаниялар пока вводко киргиче тариф, пром тариф 2 сом 87 плюс НДС менен төлөнүп калып атат. Ушуну эми бир варианттар болуп атат, муну карап чыгып атат. Целом муну чечкенге азыр аракеттер бар уже. Аракеттер бар, Ооба. А мисалы ошол көп кабаттуу үйлөрдө освещение, парковканын ылдында ушул освещение коммерческий тариф катары саналабы? Эмне себеп менен ушундай саналат? Себеби бул эми жөнөкөй жарандардын коммерческий тариф менен болбойт го санап. Эми биздики баягы бытовой тариф бар, бытовойдон тышкары баягы пром тариф, анан прочий тариф, бул деген прочий тарифке кирип калып атат да. Менимче бул туура эмес, освещение негизи ушундай эле саналыш керек да. Үйдүкү освещение. Чөпүресизби? Эми аякта баягы ичиндеги домкомда бар да, алар баягы жеке менчик эмес да, эми бул как бытовой эмес, пока как общественный болуп атат да. Уличный освещение деле ошондой төлөнүп атпайбы, даже бюджетный тарифтер 3 сом 40 тыйындан саналып атат азыр. Рахмат. 6-чы процедурный. Рахмат, Нурлан Семенович. Урматтуу кесиптештер, бул мыйзамды биринчи окууда караганбыз. Биринчи мыйзам биринчи окууда карап өткөргөнбүз. Анан эгер мүмкүнчүлүк болсо, Нурлан Семенович, чектөө коюп берсеңиз, суроо талкууга чектөө коюп берсеңиз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, сунуш келип түштү. Бул маселе боюнча суроо талкууга чектөө коюу. Келген сунушту добуш коюм. Добуш бериңиздер.
Makul 51 karşı yok. Bari 51 kattaldı 80. Aparat çekte koyuңuzдар. Суроо берүү үчүн сөз Жакышев Русланбек Шергазиевичке берилет. Саламатсыз, урматтуу кесиптештер, урматтуу баянамачы. Сиздер сунуштаган долбоордун алкагында микрогенерациядан жөнүндө түшүнүү киргизип жатасыздар. Электр энергияны кандай көлөмдө болбосун иштеп чыккан баардык субъекттерге Кыргыз Республикасынын лицензия уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамдын 15 беренесине ылайык лицензия алуусу шарт деген түшүнүк киргизип жатасыздар да. Эгерде мисалы жөнөкөй жаран Акмат шамалдан электр энергиясын бөлүп чыгып, өзүнүн бир үй бүлөсүнө эле, үйүнө эле, кашарга эле, боз үйгө эле колдоно турган болсо, же бир суудан ала турган электр энергиясын бөлүп чыкса, буларга лицензия алуу боюнча шарт болуп калабы? Ошондо бир так маалымат берип койсоңуз. Русланбек Шергазиевич, жок, бул наоборот, лицензиянын кереги жок деген мыйзамда. Бул бая волокита болбосун, жөнөкөй жарандар, бая биздин доогор менен ошол бүт шарт түзөт да. Наоборот, лицензиянын кереги жок деген да. Бул тескерисинче наоборот облегчение болуп атат да. Көп эле учурда бул лицензия алуу боюнча көптөгөн жарандар кайрылат да. Акыркы учурларда мисалы лицензия алуу боюнча бул абдан коррупцияланышкан депчи. Ошол эгерде бул дагы ошондой болуп кала албасын, элге бир залакка тийип калбасын деген суроо да. Жок, наоборот, залакка тийбейт. Единственный бая 5 киловаттан 15 киловаттка чейин чектөө коюлуп атат да, 15 киловатт. Андан кийинкиси уже промышленное производство болуп калат да. Всё, рахмат, мыйзам долбоорун колдойбуз. Рахмат. Суроо берүү үчүн сөз Сулайманов Илдар Нурлановичке берилет. Рахмат, Нурланбек Асанбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, саламатсыздар, урматтуу чакырылгандар. Талайбек Аскарович, бул маселени биз мурдатан бери көтөрүп келаттык эле, мына депутаттар болуп. Азыр эми бул жерде жакшы шарт түзүлүп атыптыр. А бирок эми өзүңүз билесиздер, мына 5 киловаттык деле коюш, бул санап келгенде $10.000 чейин да турабы? Ошондой панель анан аккумуляторлор менен. Ошол боюнча кандай кылып ошону арзандатсак болот? Сиз айтасыз, 10 үй бүлөгө берилип атат деп, бул жакшы нерсе, бирок буну дагы арзандатып, ушуну көбүрөөк жайылтсак жакшы болот эле да. Мына Европада да билесиз, өнүккөн өлкөлөрдө дагы ушул күндүзү баягы үйдө эч ким жок болгон мезгилде буну сетке сатат, анан кечинде арзаныраак кыла алат. Ошон үчүн кечки күндүзгү тариф дегенди силер карап атасыңарбы же карабай элеби? Ооба, сөз түрдө каралып атат. Азыр бизде орто саясат тариф политикага да ошону киргизели деген сунуш менен киргизебиз. Буюрса диф тарифта, по зонам сутта күндүзгү тариф өзүнчө, грубо коэффициент 1 болот. Кечки маалда двойной коэффициент, түнкүсүн наоборот жарымы болуп калат да, от основного тарифа. Ошондой сунушту азыр разработка кылып атабыз. Баягы эми биздики энергосектор каражат жагынан тартыштуу болгондуктан азыр баягы плюс-минустарын санап атабыз, канча выпадение болушу мүмкүн. Ошол эле учурда баягы техника кандай жакшы шарттар түзүп берет, бул ошону эске алып буюрса киргизебиз. Азыр эми сиздин системаңыз, сиздин демде эми ушул биздин энергосистема даярбы ушул выработанный энергияны мына сатып алганга? Азыр билим системаны даярдап атабыз. Бизде бүт компаниялар азыр объединенный бир эле системага алды да, ошого, бул программный эле эмеси да, модулун киргизип коюш керек. Азыр ошол обработкада буюрса. А ошондо качан күтсөк болот? Эми жакын арада эле буюрса уже. Мыйзам 3 окуудан окуп чыккыча эле уже даяр болот системабыз буюрса. Жакшы. Эми ушул биз дагы мына солнечный панелдерди, аккумуляторлорду кандай кылып ошол арзаныраак кылганды дагы ойлонушубуз керек болуп атат да. Ошол боюнча дагы сизде программаңар болсо жакшы болот эле. Азыр мына көрүп атасыздар кандай проблема болуп атат. Анан көбү айтып атат, кышында свет өчөт дейт, генератор алыш керек деп атат. Генератор дагы 10 киловаттык примерно 1 миллион сомдо турабы? Анын ордуна ошондой панелдерди койсо, ал жакшыраак болот эле, турабы? Ооба, туура айтасыз, Илдар Нурланович. Эми баягы бул солнечный панель өзү эле иштеп, инвертор менен эметсе, мунун выработкасы арзаныраак түшөт.
эгерде жана аккумулятор койсо баягы кечки маалда эле ошол чогулган электр энергия пайдаланган турган болсо анда чуть-чуть кымбатыраак түшүп калат да. Эми бул абонент өзү уже санаш керек да, кайсы мындай пайдалуу болот жагы. Ошондуктан эми баягы бизде дагы азыр базарга барсаң көп эле мындай панелдер, бирок силер дагы ошол аккредитация кылып же мындай рекомендация кылсаңар жакшыраак болот эле да. Көбү түшүнбөйт да панелдердин ошол производительдерин, анан КПДсын дагы түшүнбөйт. Ошол боюнча дагы кичине бир силер маалымат берип койсоңор, өзүңөрдүн сайтыңардагы же пресс-конференция кылып, эл дагы баягы алдам калбасын деген эле мааниде да. Анан ушул панелдерди дагы мына өзүбүздө чыгарсак жакшы болот эле. Ошондой силер дагы бир программа түзсөңөр, биздин ишкерлерге дагы какой-то бир льготный кредит берсек дагы жакшы болот эле да. Бул өзүбүздө иштеп чыгса абдан мындай тез жайылтат элек да бунучу. Мына инвертор боюнча дагы ал дагы өтө кымбат оборудование да туурабы, аккумуляторлор да кымбат. Ошолор боюнча дагы силер бир программа иштеп чыксаңар, буну болсо баягында совокупность алсак жакшы болот эле да, бул вопростучу. Анан эми шарт түзүп берип атканыбыз жакшы бул биз четинен да. А бирок ошонун дагы мындай продолжениясы болсо, мен ойлойм, мына энергия кризистен биз мындай кичине оңоюраак чыгат элек деген мааниде айттым да. Рахмат. Рахмат, эске алабыз. Рахмат. Кийинки сөз Кожокулова Гүл Акматкуловна берилет. Рахмат, Тураган. Талайбек Аскарович, скажите, пожалуйста, в связи с чем возник данный вопрос? Почему вы исключаете, да, продажу электрической энергии от объектов микрогенерации? Почему в период, когда есть указ президента о том, что у нас объявлена чрезвычайная ситуация в энергетической системе, а вы еще даете как бы поблажки? В связи с чем этот данный законопроект? Гуля Акматкуловна, значит, данный шаг связан с тем, что мы повсеместно должны наращивать генерацию по системе. По предварительным данным, значит, если даже подключение порядка 5% населения, если мы осуществим, это порядка 300 мегаватт дополнительной генерации будет, это одна сторона. И вторая, это для улучшения условий самого бытового сектора, у кого будет возможность производить и продавать нам по более высокой цене, чем та, которую мы реализуем. Это, ну, сформирует хорошие условия для бытовых абонентов. Плюсы для государства какие? И облегчит процесс их вот этот ввода их объектов. Но дело в том, что, понимаете, вы не думаете, что есть определенные риски все-таки? Но это уже мировой опыт, это в Европе и по всему миру практикуется, поэтому мы перенимаем этот опыт и внедряем у себя. Я понимаю, что, знаете, мировой опыт, международная практика, это все хорошо, но надо же исходить из интересов еще и нашего государства, исходя из того, что в тот период лицензирование что? Это еще и контроль, правильно? Насколько, как говорится, все это будет осуществляться под контролем, насколько это все будет не в ущерб государству, не в ущерб интересам гражданам, да, а в интересах как бы определенной кучки людей. Вы не лоббируете чьи-то интересы? Нет, здесь лобби нету. Мы, если как вопрос лобби стоит, мы, получается, лоббируем наших абонентов. Об этом речь не стоит. Здесь никаких коррупционных рисков нету. Расчеты будет производить счетчик АСКУЭ и биллинговая система в режиме автомата. Вообще, объекты микрогенерация, оно уже включено в понятие, в сам закон, как говорится, об энергетике? Это новое вообще понятие, и не все вообще это знают. В этот закон как раз мы вносим эти изменения. Ну, там небольшое дополнение. Ну, в понятийной статье что-то не вносится, понимаете? Вы только 15-ю статью нам вносите. А в понятийном ничего нет. Нет, в понятийном есть объект микрогенерации, и там ниже описывается не более 15 киловатт, 22 пункт статьи 3. 22 пункт это какой статьи 3? Это этого закона? Закон ВИЭ, основные понятия и термины. Угу.
Понятно. Ну, то есть здесь на самом деле каких-либо рисков нет, правильно? Я так поняла? Да, правильно. Все хорошо, спасибо. Рахмат. Башка суроо жооп жок. Комитеттин корутуусу окуу үчүн сөз Азизбек Атакозовичке берилет. Рахмат. Регламенттин 51-чи беренесине ылайык комитет төмөндөгүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2-чи окууда жактырылсын жана аны 2-чи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Рахмат. Аппарат, каттоон ачыңыздар. 81 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 2-чи окуудан добуш коем. Добуш бериңиздер. Макул 57, каршы жок. Бара 57, катталды 81, аталган мыйзам долбоору 2-чи окуудан кабыл алынды. Рахмат, чакырылгандар бара берсеңиздер болот. 7-чи маселе. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү Турале Сүйін Абдуллаевич. 7-чи маселе, жанагы 2 маселе менен кирип кетпеди, ошондо жылып кеткен. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 2-чи окууга киргизилет. Демилгечилер, депутаттар Сурабалдиева, Алимжанова, Чойбеков, Райымбачаева, Ханжеза, Ражабалиев, Айдарова, Токтошев, Эрбаев, Бекешев, Азгалиев, Жамгырчиев, Сатыбалдиев, Абиров, Ашимова, Айжигитов, Маджитова, Маматалиев, Козуев, Икрамов, Аджибаев, Түменбаев, Нурбаев, Акаев, Алимжанов, Самыйгожо, Айдарбеков, Талабек кызы Жылдыз, Тимирбаева, Лурова, Түлөбаев, Тенчишев, Бакасов, Атамбаев, Исатбек кызы Аида. Укук тартиби кылмыштуулук менен киришүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет караган. Баяндамачылар Өмүрзаков Сүйүнбек Абдулдаевич, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы. Депутат Сурабалдиева Эльвира Жигалбековна, мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Чакырылган Ашыргажаев Эркебек Жумабекович, Ички иштер министринин орун басары. Сөз баяндамачы Сүйүнбек Абдулдаевичке берилет. Рахмат, Нурлан Асанбекович. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Сурабалдиева, Алимжанова, Чойбеков, Райымбачаева, Ханжеза, Ражабалиев, Айдарова, Токтошев, Эрбаев, Азыгалиев, Жамгырчиев, Сатыбалдиев, Абиров, Ашимова, Айжигитов, Маджитова, Козуев, Икрамов, Бекешев, Аджибаев, Түменбаев, Нурбаев, Акаев, Алимжанов, Самыйкожо, Айдарбеков, Талайбек кызы, Темирбаева, Лурова, Түлөбаев, Тентишев, Бакасов, Атамбаев тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун 2-чи окууда карап чыгып, комитет төмөнкүлөрдү белгилейт. Мыйзам долбоор Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 14-июнунда 1-чи окууда кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 51 беренесинин талаптарына ылайык мыйзам долбоорун 2-чи окууга даярдоонун жүрүшүндө депутаттар Сурабалдиевадан, Акаевтан келип түшкөн сунуштарды жана Жогорку Кеңештин аппаратынын котормо, редакциялык жана лингвистикалык кызмат бөлүмүнүн сунушун эске алуу менен мыйзам долбооруна тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилди. Бул тууралуу урматтуу депутаттар комитет корутундусунда
көрсөтүлгөн. Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалгандар негизинде комитет аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп берүүңүздөрдү сунуштайт. Жыйынга мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты Сурабалдиева катышууда. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мыйзам долбоору биздин Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан, жоон топтун депутаттарынын тарабынан демилгеленип жатат. Ошону менен бирге сиздер да жакшы билесиздер, бүгүн 1 ноябрь Ички иштер министрлиги кызматкерлеринин майрамы, өзүбүздүн генералыбыз Сүйүнбек Абдуллаевичтен баштап келген Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин да куттуктап, суроо бербей ушуну өткөрүп жибербеликпи? Макулсуздарбы? Рахмат. Сөз Сүйүн Абдуллаевичке берилет. Урматтуу депутаттар, аталган маселе боюнча комитет төмөнкүдөй корутунду чыгарды. Биринчи Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш депутаттары Сурабалдиева, Алимжанова, Чойбеков, Райым Батчаева, Ханжеза, Ражабалиев, Айдарова, Токтошев, Эрбаев, Жамгырчиев, Сатыбалдиев, Абиров, Ашимова, Айжигитов, Мажитова, Маматалиев, Козыев, Икрамов, Аджибаев, Түмөнбаев, Нурбаев, Акаев, Алимжанов, Самый-Кожо, Айдарбеков, Талайбек кызы, Темирбаева, Лурова, Төлөбаев, Тентишев, Бакасов, Азыгалиев, Бекешев, Атамбаев, Исатбек кызы тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана келип түшкөн сунуштарды эске алуу менен аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Рахмат. Аппарат каттоон ачыңыздар. Каттоодон 81 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окуудан добуш коем, добуш бериңиздер. Добуш берип койгула. Макул 68, каршы жок. Баары 68, катталды 81. Аталган мыйзам долбоор экинчи окуудан кабыл алынды. Чакырылгандар, чоң рахмат, келгениңиздерге дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бара берсеңиздер болот. Данияр Эрмекович, келип коесузбу? 8-чи маселе. Туризм жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзам долбоор экинчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачылар Масабиров Талабек мырза, Шатманов Самат Бектурович, экономика жана коммерция министринин орун басары, экономика жана коммерция министринин караштуу туризм департаментинин директору. Сөз Масабиров Талабек Айтмановичте. Рахмат. Урматтуу Нурмек Асанбекович, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгенген туризм жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилүүдө. Мыйзам долбоорун экинчи окууга даярдөөнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Кырдыкбаев, Култаева жана Эрбаевтерден сунуш келип түшкөн. Депутат Кырдыкбаев тарабынан мыйзам долбоорунун төмөнкү маңыздагы түшүнүктөрдү киргизүүгө сунушталган. Туризм тармагында мамлекеттик менчикте, анын ичинде жер ресурстарын натыйжалуу пайдалануу. Туризмдин түрлөрүнө карата дифференцияланган мамиле кылуу. Тактап айтканда, аймактык аспект жөнүндө. Туризм объектилеринен жана инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн жагымдуу инвестициялык шарттарды түзүү.
рыноктун катышуучулары үчүн адилет жана бирдей штрафтарды түзүү, атаандаштыкты стимулдаштыруу. Мыйзам долбоорунун 1-беренесинин 2-пункту депутат Кырдыкбаевдин жана Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин сунуштары эске алуу менен жеткире иштелип чыкты. Депутат Култаеванын жана Эрбаевдин мыйзам долбоорундагы мамлекеттик жана расмий тилдеги тексттерин ортосундагы дал келбестиктери жоюу. Ошондой эле так чечмелөө үчүн редакциялык мүнөздөгү мыйзам долбоорунун 1-3, 4, 8, 11, 12, 17 беренелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу сунуштары экономика жана коммерция министринин сунуштарын эске алуу менен жеткире иштелип чыкты. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 2-окууда колдоп бериңиздерди суранам. Сулар болсо экономика коммерция министрлиги жооп берүүгө даяр. Рахмат. Рахмат. Экинчи процедурный. Рахмат, Нурланбек Касымович. Урматтуу депутаттар, ушул маселе боюнча суроо жок эле, талкуу жок эле, добуш койтсок деп сунуш берет элем мен. Кандай дейсиздер? Урматтуу депутаттар, добушка коюп берсеңер. Түштү, талкуусуз, суроосуз өткөрөлүк деп келген сунушту добуш коем, добуш бериңиздер. Макул 55, каршы 2, бар 57, катталды 81. Сунуш өттү, урматтуу депутаттар. 6-чы процедурный. Geçiresizler. Talay Mırza ketip kaldı bu. Siz bir yaptasınız mı? Ben 3. okuğa çayında ben özümdün sunuşumdu bereyinç yazı türünde sizge. 3 okuda kabul alınmaydı değil mi? Kabul alınat da alınmay kaldı bu. Alınmaydı. Kuzbek Şalıç, hazır 2. okuğa girip atpayı. 2. okuğa çayın berişiniz gerek bolчу sunuştарды mariften. Ağastırında beriңizdер, karap görsün. Demli geçiler. Talaytmavaç. Oşanı karap görüңüzчү, мен sizge sunuş türünde bereyim sizge daha. Makul mu? Rahmatçı. Makul. Комитеттин кордусу окуу үчүн сөз Талбек Айтманович көрүлөт. Туризм жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жактырылсын жана 2. окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Рахмат. Аппарат каттоон ачыңыздар. 81 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 2. окуудан добуш коем. Добуш бериңиздер. Макул 66, каршы жок. Бары 66, катталды 81. Аталган мыйзам долбоору 2. окуудан кабыл алынды. Чакырылганда бар эсендер болот. Рахмат. Keyinki mesele, Kırgız Respublikasının ayrım mıйзам актыларына, Граждандык кодексине, сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүш тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 1. окууга киргизилет. Демилгечи Жогорку сот. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы Рыскулова Жылдыз Жакшылыковна, Жогорку сотко караштуу сот департаментинин директорунун орун басары. Чакырылгандар Аскарова Зарема Аликовна, юстиция министринин 1. орун басары, Кожомуратов Замирбек Кубанычевич, санариптик өнүктүрүү министринин орун басары, Дүйшеева Жибек Курманбековна, финансы министринин орун басары. Сөз Жылдыз Жакшылыковна берилет. Рахмат.
Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Аталып кеткен Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору мажбурлап өндүрүүнүн камсыздоо, карызкордун мүлкүн сатуу жол жоболорунда торуктарды электрондук форматта өткөрүүнү жана аткаруу өндүрүшүн өркүндөтүү максатында иштелип чыккан. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору мамлекеттик органдардын ишин санариптештирүү менен маалыматтык технологияларды өнүктүрүүнүн алкагында карызкорлордун мүлкүн сатууну ишке ашырууда электрондук торуктарын жүргүзүүдө субъективдүү факторду азайтууга мүмкүндүк берет. Тактап айтканда, торуктардын жеңүүчүлөрүн аныктоо же торуктарды өткөн жок деп таануу жолу менен чечимдерди кабыл алуу процессине мамлекеттик жарандык кызматчылардын өзгөчө сот аткаруучулардын катышуусун бөлтүрбөөнү камсыздайт. Бул учур потенциалдуу сатып алуучулардын көбөйүшүнө алып келет, натыйжада карызкордун мүлкүн сатуу пайызы жогорулайт жана өндүрүп алуучулардын укуктарын коргоо же калыбына келтирүү көрсөткүчтөрүн жогорулушуна мүмкүндүк берет. Бул мыйзам аткаруу өндүрүштөгү торук иштериндеги укуктук негиз болуп, кийинки өзгөртүүлөрдү киргизет. Биринчиден, торук иштерине сот аткаруучулардын жана башка жактардын катышуусун бөлтүрбөө аркылуу коррупциялык тобокелдиктерди жана көрүнүштөрдү азайтуу, торук иштериндеги жол жоболордун максималдуу мүмкүн болгон ачыктыгын түзүү, электрондук форматта торуктарды уюштуруу мүмкүндүгүнө жетүү. Урматтуу депутаттар, сунушталган мыйзам долбоорун колдонууңуздарды суранабыз. Көңүл буруңуздарга чоң рахмат. Рахмат, Жылдыз Жакшылыковна. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору биринчи окууга келип атат. Азыр концептini карайбыз. Суроо жооп жокпу? Рахмат. Комитеттин корутундусу окуу үчүн сөз Чыңгыз Элескожоевичке берилет. Отура бериңиз. Рахмат. Комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Рахмат. Рахмат. Аппарат. Каттоону ачыңыздар. 83 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добуш коем. Добуш бериңиздер. Макул 50, каршы жок, баары 50, катталды 83. Аталган мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Үчүнчү процедураны которсаңыздар кетпей. Мен мыйзам боюнча эмес, мен бир өтүнүшүм бар эле. Мына ал Ысык Ата районунда нефтеперерабатывающий бир завод бар эле. Ушул 3-4 жылдан бери айлыгын ала албай, судоисполнительдериңер ошол жанагы Synergy Management дейби, ошонун адвокаты болуп алган экен да судоисполнительдериңерчи. Анан анча-мынча эле калыптыр. 4 жылбы, 3 жылдын айлыктарычы. Бир 3-4 кишиники калып, анан пениясыны. Ошон үчүн суранат элем да, ошону бир жардам берип койгулачы. Канча жылдан бери айлыгын ала албай жүргөн кишилер бар эле. Анан анча-мынча аресттердин баарын снимать этип судоисполнительдериңер. Ошон до конца исполнять этип, эгерде бере албаса банкрот кылып өндүрүп бериш керек болуп атат да. Урматтуу чакырылгандар, эске алып койсоңуздар. Мүмкүн болсо жазылуу түрдө да жооп берсеңиздер болот депутатка. Рахмат. Чакырылгандар, бар сөздөр болот. Акыркы маселе, урматтуу депутаттар, тиешелүү мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын мыйзамсыз аракеттеринин айынан соттолгондор, жазаны өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулгандар боюнча иликтөө тууралуу убактылуу депутаттык комиссия түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 14-июнундагы номер 1252 токтому менен түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин мөөнөтүн узартуу тууралуу Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору
Баяндамачы Коргонбай уулу Жусупбек, урматтуу депутаттар, токтом долбоору түштү. Ушул комиссиянын убактын узатуу боюнча добуш коем. Добуш берип койсоңуздар. Макул 66, каршы 1, баары 67, катталды 83, комиссиянын убакыты узатылды. Рахмат, урматтуу депутаттар, келгениңиздер үчүн. Эртеңки күнгө чейин танапиз.